Алтын да керек, күмүш та керек. Сейчас Орловка напьется. Конкретно напьется. Мурдагы калыбына туп-туну кылып алып келүү азырынча мүмкүн болгон жок. А если она еще с цианидом, то это вообще прекрасно. Эми грок менен комунду казып алуу менен бул суудагы тазарабы, тазарбайбы дагы белгисиз. Анткени комду алып салган менен ошо улуу заттар барбы, жокпу, агып кетип атпайбы? Нет, ничего не становится. Алтын да керек, күмүш та керек. Бирок жакшынакай тоолор менен суулар да керек деп Алтын кен алтын өндүрүүчү ишканасы тоонун бетине кооз кылып жазып койгону менен үстүстөгү жылдын 24-июлунда таңкы саат 3-4 чамасында пульпа өтүүчү түтүгү трубасы жарылып, ошол пульпа Орловка шаарына агып өтүүчү сууга кошулуп агып кеткен. Цвета молока. Это называется пульпа, которую из подземки достают, потом обрабатывают дробят, потом обрабатывают цианидом. И вот она поплыла вся в Орловку. Вон реки ее. Реки. Вовремя успели воду перекрыть в пруды, в рыбное хозяйство. Вон какая, ё-моё! Ал жарылган түтүк мындан болжол менен 1-2 километр алыстыкта жайгашып, андан чыккан пульпа агып бул арыкка куюлуп кеткен. Бул жерде өткөрмө пункту болгондуктан биз бул жака кирип аны көргөзүп бере алган жокпуз тилекке каршы. Бирок сүрөттөрүн трубанын жарылгандыгы тууралуу дагы видеого кошуп кетебиз. Мындан ары Алтын кен ишканасы тор менен жабып койгон экен, өтпөй тургандай болуп. Жана дагы бул жака мындай башка жарандарды киргизбей экен, чоочун адамдар деп. Бирок турбанын жарылгандыгы, андагы пульпа агып сууга кошулгандыгы, суу менен кетип жаткандыгы далил. Сейчас Орловка напьется. Конкретно напьется пульпы, что расти ничего не будет у них. А если она еще с цианидом, то это вообще прекрасно. Тоодон туп-тунук мөлтүрөп аккан суу азыркы учурда ушундай түстө агып жатат. Бул жерде азыркы учурда Алтын кен ишканасынын кызматкерлери бардыгы баш болуп туруп тазалоо иштерин жүрүп атат. Бирок бул сууну канча 2 күндөн бери дээре мурдагы калыбына туп-тунук кылып алып келүү азырынча мүмкүн болгон жок. Тазалоо иштери кандай жүрүп жатат десеңиздер, төмөндөгүдөй мынакей суунун жээгине эле мишокторду алып келип эле суунун астындагы кумдарды салып атат. Бул деген эми суу эмес, бул жерде кумдарына чейин улуу зат сиңип калганбы деген да ойлорду билдирет да. Андан тышкары мынакей кызматкерлер ушинтип сууну жээктеп күрөктөрүндү алып алып колдоруна ушундай иш кылып атат. Эми күрөк менен комунду казып алуу менен бул суудагы тазарабы, тазарбайбы дагы белгисиз. Анткени комду алып салган менен ошо улуу заттар барбы, жокпу, агып кетип атпайбы? Агып Кемин районунабы, Орловка шаарынабы агып кетип атат. Бул менен мал жандыкпы, балким кээ бир адамдар огородун сугарып атабы, полясын сугарып атабы, эгиндерин сугарып атабы. Ошол жерлердин баардыгы азыр ушул суудан суу ичип жатышы мүмкүн. Мынакей бул жерде бул эмес, бул жак тарабында дагы ушундай иштер жүрүп атат. Бул жакта да мишокторду, каптарды олчойтуп алып келип коюп туруп, суунун астындагы мынакей тартсаңыздар болот. Күрөктөрдү, мишокторду алып келип койгон. Суунун астындагы кумдарды мишокко салып атышат. Мынакей мишокко салып эле сыртка чыгарып коюп атышат. Ал эми Алтын кен ишканасында чындап авария болгонун төмөнкү видеодон көрсөк болот.
Маалыматты жашырууга абдан аракет кылышканбы, Айтор видео тартып алып жаткан адамдарга сүрөт видеолорго тартпайбыз деп сүйлөшпөдүк белек деп телефондорун өчүрттүрүп койгон. Договаривались, Нет, все, ничего не снимаю. Bundan gitken yok, çoktan gitken bu da gezi alsam çıkmaya. Yok. Ertеңмен ушундан сыйып атпады жапканга чейин. Оттуда удар был. Yine tet болт кылабыз тест алган, тет болт тест алган. Договаривались, Нет, все, ничего не снимаю. Достор, bizde abdan sonu жаңылыктар бар. Red Petroleum батирлерди белекке берет. Ооба, Red Petroleum батирлерди белекке берет. Бишкек шаарында жана Ош шаарында жана башка көптөгөн белектер. Таиландга эс алууга 5 жолдомо. 10 LG сыналгысы, 10 ноутбук жана 10 планшет. Бул ойнотуунун катышуучусу болуу үчүн Redpay уюлдук тиркемеси аркылуу 700 сомдон өйдө май коюшубуз керек. Ар бир 2000 сомго бир купон сиздики. Купондордун саны чектелбейт. Өз батириңизди утуп алыңыз. Мындай суудан кээ бир жашоочулардын мал жандыктары дагы суу ичкен. Мэриядан зыяндуулугу жок деп айтышты. Бирок нары жагы кандай болду экен деп тургундар дагы азыркы учурда түйшөлүүдө. Жылда бир жол, эки жол агат ошол болсо. Жана цементте болгон. Анан билбейм ал эмне, ана мал ичип атпайбы? Мал ичип атат, анан кандай болот? Сегодня, может быть, не проканает, что она не сдохнет. Сиздер кайсы убакта көрдүңөр анан? Эртең мененки 7-де. Малдарда сарп болосуздар да? Ичти мал. Анан кийин билбейм, анан кийин биздин мэриядан эчтеке болбойт деп айтты. Эчтеке болбойт деп коюшту. Анализге алдык. Анализге алып таза деп коюп таза деди. Мне сказали, еще 3 дня будут ждать анализы. Ну, как я сказал, что они скажут, эту воду можно пить. Так и скажут. Вам 3 дня сказали, да? Да. Ждать надо. Да. А сизге болсо таза деп коюду. Мага таза деди, коркпоңурлар деп. Анан билбейм эми малым койлорун эметкен жок, билбейм кийин кандай болот. Бирок эми убакыт менен акырын кандайдыр бир кандай мүмкүн. Ооба да зыяны бар да. Баягы жөн эле суу турса деле, тунуп турса таза да. Анан таякталып аралаштырсаң чыласы көтөрүлсө ал уже кир да. Анан кандай болот билбейм. Азыр өйдө жактан тартып келип атабыз да. Суунун астындагы кум шагылын күрөктөп алып туруп мишек осалып алып кетип атышат. Өйдө жактачы. Ну бүгүн кичине тазараак агып калды бул. Анан кийин ушундай ой келип атат да, бул жерде кумуна чейин уланып калганбы депчи. Билбейм анысын. Анан ошол тууралуу сиздер мындай кайрылдыңыздарбы дагы башка жактарга чара көрүп бергиле? Жок, мен көргөндө сразу мэрияга чалдым, мэриядан келди, зам мэр келип туруп, анан кийин анализге 5 литр мына Гена экөөбүз 5 литр куюп берди. Там еще наверху набирали анализ, отдали, отвезли. Негизичи, бул суу булактын суусу да. Вот туп-тунук суу болуш керек да. Ооба да, мында балык бар болчу муну. Азыр жок. Раньше, да, в этой речке Да. осман был, вот такой был осман. А сейчас Анда ошонун баардыгы кандай уланып калган деле болушу мүмкүн да. Мен каяктан билем, анысын лаборатория текшерип туруп анан эметиш керек да, туурабы балдар? Анан эми баягы алдын кенден кошулган суу ал деле зыян да. Таза эмес да. Таза эмес да. Таза эмес да. Анан кандай болот? Бир Кудай билет. Анан кийин лаборатория чечпесе биз каяктан билебиз? Негизичи ушунун баары зыян да. Зыян, кийинки муундарга эмне калат? Бир эле Кудай билет.
ошолда. Бул жерде биз жашайбыз да, балдар жашайт. Ошол билбейм кандай. Биз ошо аккан күнү эртең менен эле чыгып, бул малды бияка байлайм да. Сугарайын деп чыксам эле суу ушундай болуп келип калган экен. Анан кайра сугарбастан эле алып барып сарайга байлап салгам. Малды биринчи бияка сугарайын деп алып келдиңиз беле, жете элеби? Ошо мен үйдөн эле сугардым, чакалап эле сугарып. Обедте келсем деле ошол обедте күнүгө мындай келип жуунам да. Чайканып муздакты. Келсем ошондой эле суу. Эми бул суу агып кайсыл жакка барат азыр? Айылга кирет, айыл. Орловко киреби? Ооба, агрот сугарган суу да ушул бүтүн. Агрот тушу менен кылышабы? Поливать эткен суу ушул да баары. Бул жакта тааныш тууган-пуугандар барбы? Орловканын ичинде алар эмне деп атышат? Алар эмне деп атышат, билет бекен? Билет, сугарган агроттон. Сугарып деле салдык деп ушусу менен, Негизи мындай учурлар көп болобу, байке, сиздер эми бул жерде жашайсыздар да, анан кийин кандай бир зыяндуулугун байкап атасыздарбы? Зыяндуу деле суу келген эле ушул бийил эле болду. Ага чейин билбейт экем. Биз эле бияка жакын эле келдик да. 2 айымыз ай болуп калды байлаган. Ошого чейин эми эле келдим мындай суу. Бул жака аябай сиңген окшойт мына жээктерине отуруп. Жууп кайра тазалалдым калган турбайбы? Эртеси 2 күнөн кийин эле сууду жапканда мояк агарып калган да полный. Даже балдар жолоткон эмесми ойноктон. Балдарым да келип биякта сууга түшөт турам мындачы. Күн ысыкта. Адам арык ысыкта ойношот да. Жана видеодон көрүп калдык биз эле аппак сүттөй болуп агып турган. Ошондой эле убакта да бул жактан да. Эртең менен айтам, уйду бияка аркандайм, сугарып кетине аркандайм. Чыксам эле суу жанагындай аппак. Сразу эле айттым, теги алтын кен небеси жарылды. Бир нерсе кылып атат. Кайра алып туруп байладым да, үйдөгүлөргө айттым, арыктагы сууга эчтеке жуубагыла да барбагыла. Ошол күнү үйдө эле жаттым. Келди сугарып. Аппак болуп агарып суу келген. Урматтуу көрүүчүлөр, жогорудагы бул Кашарда жашаган байкебиз айткандай, мынакей суунун болгон көлөмү ушул гана. Сууну тартып койсоңуз, суунун болгон көлөмү ушул гана. Бирок ошол күнү түнкү саат 3-4-төрдө труба жарылгандан кийин кошумча жанагындай пульпа агып келген дагы суунун көлөмү мынакей могул жээкке чейин чыгып кеткен. Суу негизи ушундай эле аккан болсо, жана труба жарылгандан кийин мынакей зыяндуу заттар дейбизби, эми экспертиза кандай чыгарат аны дагы убакыт көргөзөт. Бирок ошол труба жарылгандан кийин суунун көлөмү мынакей сиздер көрүп турган жерге чейин көтөрүлгөн. Демек бул жерде трубадан кичинекей эле көлөмдөгү эмес, суунун көлөмү ушунча көтөрө турган деңгээлдеги бир көлөмдө пульпа агып чыккан. Мына өзүңүздөр көргөндөй жогору жакта Алтын кен ишканасынын кызматкерлери ушул суунун астында турган шагыл кумдарды күрөктөп мишөккө салып алып, зыяндуу заттарды төгүүчү жакка алып барып төгөбүз деп алып кетип жатат. Бирок мынакей бул тоонун төмөнкү жагында айылга жакын тарабында мынакей биздин артыбызда эле Орловко шаарчасы суу агып атат. Мынакей бул агала болуп турган жерлер, суунун астында жанагындай калдыктар дейбизби, ошол боюнча дагы эле сакталып турат бул жакта. Демек бул жерде дагы зыяндуу заттар барбы, жокпу, биз так айта албайбыз. Ошол учурда сууну ичсе болот, колдонсо болот деп дагы эч ким азырынча кепилдик бере албайт. У вас еще рыбное хозяйство, да? Да, рыбное хозяйство. Как там рыбы? Рыбы вроде бы ничего, более-менее. Можно, да? Знаю я. Но сейчас вода не поступает. Все, пальма, молчи. Вот так вот. Ну, не знаю, как она отреагирует, эта рыба. Потому что вот эта пыль, вот эта пульпа называется. Вот эта пыль, вот она, вот эта пыль, видите, осела. Она им жабры забивает рыбам, она потом расти может не расти. Она забивает, пока мясо очистится, это уже время проходит. А так в каждое озеро попала вода эта. В каждое озеро попала, но я чуть-чуть успел перекрыть, но все равно попала. Если есть на территории, то она попала по-любому. Последствия, вот именно, это мы не знаем, какое будет последствие. Не 2 дня, может, да, через месяц. Через год оно будет даже последствия. Даже вот она сейчас прекратит расти.
рыба. Именно то, что забитая. Пока прочистит фильтра свои, вот эти жабры, туда-сюда, тоже, ну кто его знает. Неизвестно, как она пройдет вот так. В этом пруду, да, рыба? Да, во всех прудах рыба, но поступает в этот пруд и в тот пруд. Вон в тот пруд еще больше попало воды. На самый верхний. Давайте сейчас сходим туда. Давайте. Самый верхний. Вон тот больше пострадало озеро. Потому что в него больше воды пошло, больше в него поступало в тот день. И то мне хорошо, сосед позвонил, говорит, плохая вода. Я прилетел сюда, где-то час-полтора вода текала. Албетте, алтын иштетүүчү ишканалар химиялык уулуу заттар менен иштегендиктен мындай кырсыктарды болтурбоого тийиш. Анткени алтын менен күмүштөн дагы кымбат жаратылышыбыз бизден кийинки урпактарга дагы кызмат кылуусу керек. Кемин райондук мамлекеттик администрациясы дагы бул окуя тууралуу билдирүү таратып, пульпа кошулган алгачкы суунун таасирин текшерүү үчүн лабораторияга жөнөтүп, экспертизанын жыйынтыгын күтүп жатышкандыгын билдирген. Кылымдарды каарыткан жаратылышыбыз түбөлүк болсун деп сиздер менен Сокол Медиа маалымат агенттиги болду. Аман туруңуздар.